Бул зордук зомбулук деп аталат. Негизи эле төшөк жаатында ушул зордук зомбулуктан канчалык адамдардын жашоосунда травмалар пайда болуп атат. Зордуктаса кыздарды болобу, эркектерди болобу, зордуктаса бул чыкпай калат, ачыкка чыкпай калат. Жыныс катнаш болгон, башка зордук. Бирок аял киши зордуктоону сезгенде анткени анын каалоосу жок болгон да. Жана эмчегин кармабайып, же көтөнүн кармабайып, же болбосо жанагы кичине байраактар, кичине акчасы барлар, кичине должности барлар өзүнүн подчиненныйларын өзүнүн иштегендерге дагы мындай моралдык зордук кылышат да. Жерде болгондо кичинекей кезинен бери биз ата эне үйрөтөбүз да. Бир дядька келип өлүп атса, бул нормально эле деп ал тосуп бере берет да. Ал зордуктап атканда түшүнбөй калат да. Коопсуздук, тарбия аябай керек. Бул биринчи класстан баштап. Ал тургай бул мамлекеттик жашоого чейин кедергиси тийип аткан ошол да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Биз сексопатолог менен төшөк жаатындагы ар кандай кырдаалдарды сүйлөшүүдөбүз, ар кандай көйгөйлөрдү чыгаруудабыз. Урматтуу достор, бул абдан биздин турмушубузга, жашообузга керектүү темалар. Ошондуктан абай салып, кулак салып, бардык нерселерди өз жазымдан чыгарбай бир көкүрөккө түйүп аласыңар деген ойдомун. Анткени мурун канча жылдан бери уят нерсе деп көмүскөдө калтырып турган нерселердин баарын чыгаруудабыз. Эми бүгүн мейманым ошол андролог, уролог, сексопатолог, ошол жаатта мыкты билген биздин агайыбыз Нурбек Кытайбекович. Саламатсызбы, Нурбек мырза? Нурбек мырза, бүгүн дагы бир опурталдуу, олуттуу темалардын бирин козгогубуз келип турат. Бул зордук зомбулук деп аталат. Негизи эле төшөк жаатында ушул зордук зомбулуктан канчалык адамдардын жашоосунда травмалар пайда болуп атат, жаракат кетип атат, өмүр бою бактысыз болуп, өмүр бою жашоодон рахат албай өтүп кетип аткандар, ал тургай суицидке барып аткан нерселер дагы абдан көп да. Бул нерселерди айтып, элдин баарына кулак кагыш кылып кетпесек болбостур. Бул аябай чоң көйгөй, анан керектүү көйгөй, муну көтөрчү да. Жаңылыктарды көрсөң, зордуктунда зордук, зордуктоо кыргыздардын баары зордукчул болуп кеткен дейсиң да. Бирок менин оюмча бул маалымат эле өнүктү да. Бул илгертен эле мындай көйгөй бар болчу да, зордуктоо илгертен бар болчу, билинбей калчу. Анан биз мындай өлкөдөбүз да. Зордуктаса кыздарды болобу, даже эркектерди болобу, зордуктаса бул чыкпай калат, ачыкка чыкпай калат. Анткени тааныштары зордуктайт да. Өзүнүн классташы, дозу, жигити, тууганы ошолор зордуктайт. Анан уялгандан бул көйгөй чыкпай калат да. Зордуктоонун түрлөрү бар да. Эмоциональный, моральный зордуктан баштап, анан сабап өлтүрүп салганга чейин зордук болот да. Эми сабап, жана травма алып келип кабыргасын сындырып зордуктоо эми түшүнүктүү. Бул баары эле уголовный преступление. Бирок ал эми көйгөй чыгат, көбүнчө аял киши болобу, эркек киши болобу, милицияга заявлениесин жасап, анан ошо көйгөй чечет да, мындайча айтканда. Ошо реабилитация деп коет, зордукталар моральный травма алат да. Сиз айтып атпайсызбы? Чынында зордукталган кыз, зордукталган эркек жашагысы келбей калат да. Мээсине эки проблема түшөт. Бул орусча пустота деп коет, жашоо кызыксыз болуп калат да. Экинчи өзүнү кир сезип калат да. Өзү мындай тазаланбай кайра душка, бул аябай чоң моралдык проблема. Ошо кыз кишинин жашоосу экиге бөлүнөт. Зордуктаганга чейин, анан зордуктагандан кийин. Ал кыз аябай перспективный болушу мүмкүн да. Перспективный, жашоосу гүлдөп аткан, ата энеси менен жыргап чыкса күлкү, той, университетте окуп атат, мындай карьерный ростор бар, эки жыл за границага барам, ошондой пландар. Зордуктагандан кийин бул проблеманын баары өчөт да. Бүттү. Башка жашоо жоголот да аларга моралдык. Анан күчтүүрөөктөрү бир убакыт өткөндөн кийин реабилитация болуп, унутулуп калат. Мээбиз дагы биздики
защитный реакциясы бар, мындай жаап коет да. ГГде чыгып коет, чыгып турат, анан ойлонуп ошондой бир. А так кээ бирөө андан чыга албай калат. Өмүр бою уже жашоосу башка болуп жана жүнжүп кетишет да. Бул деген аябай чоң трагедия. Анан булго жанагындай зордуктор. Анан билинбеген зордуктоолор бизде толтура болот да. Бул тааныштар, мисалы, конокко барышат, день рожденияга барышат, анан зордуктоо болот да. Зордуктоо болот, бирок андай зордуктоо мындай да, эчтеке травма жок, көгөргөн жери жок, врачтар караса баары эле жакшы, жөнөкөй эле жыныс катнаш болгон, башка зордук. Бирок аял киши зордуктоону сезген, анткени анын каалоосу жок болгон да. Бир балабы, эки балабы, үч балабы келип мындай очередке туруп дегенде зордуктарга чейин барышат. Аны көбүнчөсү айтпайт да. Анткени өзүнүн дозу да. День рождения барды, өзүнүн классташы, өзүнүн группалашы барды. Анан ошолор жанагындай көйгөйү, проблемасы экиге бөлүнөт да, жашоо. Зордуктанганга чейин, зордуктанганга чейин. Ушундай эле көйгөй болот аларда. Күчү бирдей эле. Жана сабал эмет зордуктаган, кабыргасын анан ошо билинбей зордукталган калос жыныс болгондагы күчү, моралдык зыяны бирдей да. Кээде күчтүүрөөк болот да. То есть алар кишилер мындай жашоосу жоголот да. Ошо жана суицидке чейин барганга чейин барышат. Барбаса дагы ошол жөнүндө ойлонуп жүрүшөт. Алар үй бүлө кура албай калат. Анан ата-энесине дагы айтышпайт да мындайларчы. Туугандарына дагы эч кимге айта албай калат да. Бир подружкаларына айтышы мүмкүн, но көбүнчө айтылбай эле анан өзүнүн ичинен кыйналып жүрө беришет да. Алар атасы менен сүйлөшпөй калат. Эркек деген зат менен сүйлөшө албай калышат да. Ана фригидный деген, фригидность ошондой ооруларга барат. Күйөөсү менен эми таап бир күнү турмуш курушу мүмкүн. Бирок жыныстык жашоодон өмүр бою бактысыз жашайт да. Ошондой чоң көйгөйлөр болот. Анан жана моралдык деген дагы зордук. Көбүнчө могу биздин коомдо, мисалы эми мындай сөгүп салган, бул деле моралдык зордук. Анан жана эмчегин кармабайып, же көтөнүн кармабайып, же болбосо жанагы кичине байырактар, кичине акчасы барлар, кичине должносту барлар, өзүнүн подчиненныйларын, өзүнүн иштегендерге дагы мындай моралдык зордук кылышат да. Мындай түз эле. Сен менен жатасың, сен менен кыласың да, түз. Эми кыз киши менен жаткың келсе, мындай жеңиш керек да аны. Жүрөгүн аш керек, ухаживать этиш керек, гүл бериш керек, подаркалар бериш, ошондо жетсе болот да. Алар мындай өзүнүн положениясын, өзүнүн акчасына таянып, жөн эле мындай зордуктап, бүгүн сен менен болосуң деп эле түз айтышат. За рубежом бул дагы моралдык зордук болуп эсептелет да. Уголовно өзүнүн жазасын алат да. Бизде ошондой зордуктар каралбай калат да. Анан биздин менталитет да. Мисалы ошо көбүнчө ошо зордукка ата-эне күнөөлүү деп ойлойм. Бул ата-эне негизи энеси, атасы бул балага кудай да. Ата-эненин сөзү аябай чоң таасир этет да. Ал беспрекословно жазалат да ошо атасын десе. Ошо зордуктоого жертва болгонго ата-энеси үйрөтөт. Мисалы байкеси келет, туугандар келет, баары эле өйүшүп келет, кичинекей балдардын баары тең өөрөбүз го, мен деле өй берем дегенчи. Мисалы мен эки кызым бар, улуу кызым өптүргүсү келбейт да эч кимгечи. Бирок биз замечание кылабыз, ай, өптүр, бул деген байкең, бул деген атаң деп. Анан ал зордук да, анан деген ал ошо бала деген психологически атасынын, же болбосо мамасынын заданиясын аткарат да. Өптүрүп атабы, өптүрүш керек деп, анан ошого алып келет да, түшүнүп атасыз да ойду. Мисалы анан ошондой ситуация болуп калса да, ал макул боло берет, анан уже мындай артка жол жок болуп калат да. Уят, мынтпе, уят тигинтпе, чоңду угуш керек, тууганды угуш керек деп биз информация мээсине куя беребиз. Анан ошо балдарды жок дегенге үйрөтпөй калабыз да. Чоң айтып атса, чоң киши айтып атса, бай киши айтып атса, угуш керек деген информация алып берет. Ал подсознание салган, 30га чыксак, 40га чыксак деле жок дегенге үйрөнбөй калабыз да. Ошо зордук, ошо кичинекей жертва болгондо кичинекей кезинен бери биз ата-эне үйрөтөбүз да. Биз аңдабай эле көп нерсе ката кетирет экенбиз да. Толтура ката кетиребиз. Ошон үчүн мисалы байкадыңарбы, Европада, Америкада
өнүккөн өлкөдө да балдарды эч качан өбүшпөйт. Биз деген кичи сен балаңды эле барып эле тартып эле Өрөбүз го. ал ошо нормальный балага нормальный боло баштайт да. А мисалы кичинекей балдарды зордуктуу болуп атпайбы, ошол эле ошондон чыккан да. Бир дядька келип эле өбүп атса, бул нормальный эле деп ал тосуп бере берет да. Ал зордуктап атканда түшүнбөй калат да. До конца түшүнбөйт да. Трагедия болгон чейин түшүнбөй, ата-энесинин воспитаниясын, тарбиясын, культурабы дейбизби, ошону кыла берет. Биз ошого дагы түтүп салып беребиз да, ошону зордукчулуктаргачы. Ошондой. Ошон үчүн жана жыныстык коопсуздук тарбия аябай керек. Бул биринчи класстан баштап, нөлөбөй класстан баштап ошондой тарбия бериш керек да. Ата-энеси мындай да, менин оюмча, эми супер эгоист эмес, бирок өзүңдүкү дегенди үйрөтүш керек да. Мисалы, биз эми ата-энеңди ладно мени ук, мамасын ук, байкесин уксун, жакын бир тууган. А биз баарынан уктай беребиз да. Мисалы, кошунасы бир жумшап койсо, ал укпай койсо, мен кызым укпай койсо, мамасы айтат, ты аксакал киши айтып атпайбы, бар кылып кой деп. Биз үйрөтөбүз, анан ошо сигналдарды бере беребиз да. Ал бала деген ата-энени угат да. Аны өмүр бою угуп калат да, мындай бизде ошо тарбия, жерде болгон тарбия ошо кичинекей кезден өзүбүз ата-энеге берет да. Ошон үчүн зордуктоо көбүнчө балдарды да, даже кыздарды да тааныштар мына көчөдөн кармап алгандар бул аябай чоң редкость. 1%, 2%. А калганы бүт тааныштар, туугандар, достор, классташтар, группалаштар дегендей болот. Анан биз билим беришибиз керек. Эркектер менен окшош эле, эркектер дагы зордуктайт, билесиңерби? Тарбия беришибиз керек, менин оюмча, профилактика кылыш үчүнчү. Ошо сенин денең сеники эле. Өптүргүң келбейби, өптүрбөйсүң. Тийгизгиң келбей, тийгизбейсиң. Бул меники деп жок дегенди үйрөтүшүбүз керек да. Оюнчукту да талашкандан башталат. Мисалы деген көчөдө эки кичинекей бала ойноп атса, анан бир кошунанын баласы келип алды, талашканда деген, берип кой деп биз эметебиз го өзүбүздүн балдарыбызга. Тигине сый көргөзгүбүз келип, мындай берип кой деп. А бергиси келген жок. Менин оюмча биз наоборот үйрөтүш керек. Бул сеники, сен гана чечесиң. Бул оюнчугуңду бересиң же бербейсиң. Ошондой биз послушанияга үйрөтүп коебуз да, жертва болгонго. Бирөөнүн оюнга макул болгонду үйрөтүп коебуз да. Ошо оюнчуктан эле башталат да. Мен аялым да ошондой да. Кошуна балдар келип талашып атса эле, мен кызым деле бергиси келбей атат да. Берип кой дейт, ал эмне менен айтам? Эмнеге берет ал? Мунун оюнчугу. Бул өзү чечсин. Бериң келсе бер, бериң келбесе бербе деп үйрөттүм. Мен мисалы үйрөтөм да, так бул психология жертва кылып биз ата-энелер өзүбүз үйрөтөбүз. Бул психология жертва ушулардын баарын баягы биз менталитет деп тарбиялай берип, азыр чоңойгондо жашоо турмушубузга ал тургай мамлекеттик жашоого чейин кедергиси тийип аткан ошол да. Мисалы үчүн биз туура адамды тандай албайбыз, анткени бир адам өлө акылдуу болуп, кооз сүйлөп, ошондой кылыш керек десе, биздики ошол акылдуу сүйлөйт экен, ушул туура сүйлөп атат окшойт деп эле өзүбүз анализ жасабай, эрчиме адатыбыз. Туура айтасыз, эрчиме кылып үйрөтүп коебуз. Фанатизм. Өзүң ойлон, өзүң чеч. Өзүң бул коопсуздугуң, бул өзүңдүкү, бул кийим сеники, бул чеч десе эле чечине бери, бүт баары сеники. Баргың келбейби, барба, түшкүң келбейби, түшпө. Эми мына окуу, алар кылыш керек, конечно. Анан ушундай нерселерди биз өзүбүз үйрөтөбүз да. Жертва болгонду биз эрчиме болгонду биз өзүбүз үйрөтөбүз. Анан деген жанагы насильниктер да аябай психологдор да, ошону колдонушат да. Слабый адамдар дароо көрүп турбайбы алар, Мисалы, кичинекей балдар колунан кармап эле биз жетелеп кетебиз. Мисалы укпай атсачы. Ошондойбуз го, биз капризничать этип атса, колунан кармап эле сүйрөп кетебиз, ал ыйлап ээрчип барат. Насильниктер ошол методду эле колдонушат да. Мисалы ойноп атканда, как дела, эмне деп сүйлөшүп туруп эле, колунан кармап туруп, пойдем, я тебе что-то куплю, болсо бирдеме сатып берем деп ээрчип кете алат. Ошол дагы психология да. А негизи баргысы келбей атса сүйлөшүш керек. Эмнеге баргың келбей атат? Эмнеге ыйлап отуруп алдың? Могу жумушубуз бар деп мындай. Аны менен кеңешип, кичинекей баланы бир садикке болобу, же школго болобу баргысы келип атса, аны биз аны менен сүйлөшүп, өзүнүн тандоосу ошо өзү чечкенден кийин аны алып барганды үйрөтсөк жакшы болмок. Анан ошо именно педофилдер ошо метод аябай билишет да, колунан кармаса бала автоматически мындай
эметип эрчим болуп калат да. Ал школдон дагы үйрөтөт да. Экөө кармашып алып деп туруп бияка баскыла десе баары эрчип алып жүрөт. Анан балада мындай автоматический сигналы бар да, ошондон кийин эрчимей болгон. Ошонун баары ошон үчүн жана европейцтер туура үйрөтөт да. Аны эгоизмди биз жаман көрөбүз. Мындай алар эрке, там кишини сыйлабайт депчи. Эми мындай, честно говоря, эмнеге бирөөнү сыйлаш керек? Мага кызымдын же баламдын коопсуздугу керек да. Мисалы, өптүргүсү келсе ал өптүрүш керек да, мисалы. Эми ата чоң атасын, чоң энесин жакшы көрүшөт, тай атасын. Өзлөрү бар эле кучакташат да, кыздар. А мисалы жанагы айылдан аксакалдар келип алат, биягынан особенно тойдо отуруп алып, беш бармакты урдуруп атат, анан кичинекей балалар келсе, ой, сен кимдин кызысың деп баласың деле май эмесмин деп жыралып атса, ал аябай неприятно да. Анан ошон үчүн неприятный кишилерге дагы макул болгонду биз өзүбүз үйрөтөбүз да. Бирок культурабыз, эми бирок ошону биз өзүбүз чечишибиз керек. Ар бир үй өзү чечет, бирок школдон негизи үйрөтсө аябай жакшы нерсе болот. Башка бирөөнүн көңүлүн өйдө койгонубуз үчүн биз дайыма туура эмес кесип тандайт экенбиз. Анткени ата-энебиз ошол деди. Жан дүйнөбүздүн зордук зомбулукка кабылып атканы да бул дагы каалабаган жайда окуш. Байке. А мисалы үчүн көкүрөгү сүйбөгөн бир аялга үйлөнүш же көкүрөгү сүйбөгөн бир эркекке үйлөнүш, анткени ошол баягы немеге ата-энем айтты же жакындарым айтты деген бул дагы кандай зордук зомбулук, жан дүйнөнүн, дененин зордук зомбулугу. Жашоодо зордук зомбулуктарыбыз аябай көп экен да, ошону караңгылыгыбыз, түркөйлүгүбүз түртүп атпайбы ошол нерсеге? Ошо билимсиздик, анан эми менин оюмча культура деле эмес. Биз культурада өзү бул деген билимсиздик да. Вот туура айттыңыз, жана окууга өтүү, анан үйлөнүү, күйөөгө тийүү дагы эки чоң нерсе да. Жашоо, мисалы ата-энеден кеткенден кийин жашооң, сен кандай акча табасың, оокатың, жакшы көргөн жумушуң кыласың, анан жакшы көргөн киши менен жашайсың да. Мисалы 20 жаштан, мисалы болбой калган 70ке чейин жашасыңчы. 50 жыл сен зордук менен жашайсың да. Сүйбөгөн жумушуңду жасайсың, сүйбөгөн киши менен жашайсың. Анан ошолда мындай да розовый очки деп коет. Алар түшүнүшөт туура эмес окуп экенин. Алар түшүнүшөт туура эмес күйөөгө тийип алып, же болбосо туура эмес үйлөнүп алган. Бирок проблеманы ал жаап салышат да, розовый очки менен. Анан өмүр бою чыдап жүрө беришет, бирок бул чоң трагедия да. Бул чоң 50 жыл, эми өмүр бою Кудай деген бизге бир эле жолу өмүр берген да. Өмүр бою моральный зомбулук менен, зордук менен жашашат да. Ошол ата-энелер үйрөт. Биз ата-энелер күнөөлүү да. Ооба, ата-энелер. Мен кыйратып воспитывать этем деп айтпайм, бирок мен деле ошону байкап атам да. Мен мисалы аялым аябай мындай киши да, религиозный киши да, мындайча айтканда, ал ошо жол менен сен невеста болушуң керек, сен эч ким албай коет деп сөздөрдү айтат да. Мен сразу токтотом. Күйөөгө тийиш керек деген үйрөтмөнү токтотчу депчи. Ооба. Өзү тандайт. Өзү тандайт. Сен мен жаман кыз болгон үчүн мага күйөөгө эч ким албай коет деген эмне деген үйрөткөн деп мен экөөбүз урушабыз да. Эң туура ошол. Кенен болсун, эрке болсун, свободно болсун деп үйрөтөм. Өзү тандасын. Не кылгысы келсе ошону кылсын деп. Эми аялдын эмеси күчтүү экен да. Таасири чанткен эми 90% убакыт бар аял менен болот, анан бирок баары ошол жол менен воспитание алып баратат да мындай жаткан кыздар. Ошо эң сонун кеңештер, табылгыс кеңештер. Биз ошо ата-энелердин кулагына катуу кулак кагыш кылалы. Баланы сүйүп атам, мен баланы коргоп атам дебей, мен билем дебей, баланын дагы көңүлү менен, көкүрөгү менен эсептешкенди үйрөнөлү, ага ыңгайлуу, ага жакшыбы деген нерсени үйрөнөлү, анын оюнда сыйлаганды үйрөнөлү. Анан бул жыныстык коопсуздук темасы абдан керек биздин коомго. Өткөндө да сүйлөшкөнбүз. Бул тема баягы 1-класстан баштап мектептерге киргизилиш керек деген нерсени айтсак, элдин баары ал ошол эрди катын мамилесин, жыныстык төшөктү баягы жайылтат экен деп ойлоп алышып эле. Жок, ар бир адам өз денесин коргогонду, башка бүтүн адамдарды киргизе бербегенди, ээрчиме болбогонду, көрүнгөн эркекке эле макул дей бербегенди үйрөтөбүз. Ошон үчүн бул сабак абдан керек. Рахмат сизге. Сизге да рахмат. Мырза.
Бул мындай сабактарды биз мындай берүүлөрдү көп жасап элге көбүрөөк сиңиришибиз керек. Биз чоң иш жасап атабыз деп ойлойм. Ооба, жок, элге жаксачы, бул мындай үстүртөн сүйлөшүп атпайбызбы? Элге жакса даярданып алып, мындай мен дагы литератураларды карап алып, опытта Америкада кандай өрөт, Европада, биздин кошуналар Кытайда биз деп анан мындай туура жолго түшсөк болот да. Азыр үстүртөн маалымат болуп атат. Эгерде элге жакса, элге керек болсо, муну тереңирээк бергенге мен даярмын да. Мен дагы кыздарымдын, балдарымдын коопсуздугунан корком. Ошон үчүн керек деп ойлойм да. Мен барып школдон барып эле кээде айтам, ушундай сабактарды кылбайсыңар десе бул жүрөктөр түшөт, директорлор деле жүрөк түшөт да. Мен асып салышат, мен ойнойт деп. Ооба. Эч нерсе эмес, биздин биринчи кадамыбыз болду, агай. Биз бир катар бул темаларда кенен ачык сүйлөштүк. Жана бул нерселерди, бул башталышы болсо, кийин дагы бийик деңгээлдерге жетебиз деген ойдомун. Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, буюрса, эгер суроолоруңуздар болсо, сөзсүз түрдө алдына жазып коюңуздар, же болбосо Нурбек Кытайбековичтин телефонун даректерин жазып койдум. Ага дагы суроолоруңуздарды берип кайрылсаңыздар болот. Кайрадан эмдиги дагы берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.